Мусулманды урматтоо 12. Анас радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Чачы чатыш, аябай жүдөгөн, чаң баскан, жаман кийимчен жүргөн адамдар бар. Аларды эшиктен ары кубалашат. Эгер алар Аллага таянып, ант иче турган болушса, Алла Таала аларды антынан сөзсүз куткарат. Анас радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Чачы чатыш, аябай жүдөгөн, чаң баскан, жаман кийимчен жүргөн адамдар бар. Аларды эшиктен ары кубалашат. Эгер алар Аллага таянып, ант иче турган болушса, Алла Таала аларды антынан сөзсүз куткарат. Анас радиаллаху анху айтат: Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын уктум. Чачы чатыш, аябай жүдөгөн, чаң баскан, жаман кийимчен жүргөн адамдар бар. Аларды эшиктен ары кубалашат. Эгер алар Аллага таянып, ант иче турган болушса, Алла Таала аларды антынан сөзсүз куткарат. Табарони. Пайдасы. Бул хадистин максаты алсыз болуп, жетинбей, чаң басып жүргөн алсыз пенделерден өзүңдү улук сезбе. Себеби, андай пенделердин арасында Алла Тааланын өзгөчө жакын болгондору бардыр. Албетте, бул хадис чачты уйпалап, чаң басып, жүдөп жүрүүгө чакырбайт. Маариф хадис.